Бүгүнкү биздин тема бул личные границы. Личные границаны кыргызчага которсок бир кызыктай термин болуп калат экен. Ошондуктан мен личные границы деген терминди эле колдоно берейин. Баарыбыздар түшүнөбүз личные границы эмне экенин. Мен презентацияны орус тилинде жасагам, бирок эми мындай орусча, кыргызча аралаштырып түшүндүрө берсем түшүнүктүү эле болот деп ойлойм, ишенем. Эмне үчүн личные границаны биз коргошубуз керек? Ким кандай ойлойт? Себеби дегенде, эгерде негизи бул личный граница дегенди кантип түшүнөбүз? Ар бир адамдын личный границасы болот, Бул анын мисалы үчүн кылган кыймыл аракеттери, мындай жүгүрткөн ой максаттары, бунун баары мисалы үчүн личный граница деп аталат, Анан биз эгерде бирөөнүн личный границасын буссак, бул кандай? Мисалы үчүн бирөөгө туура эмес суроо берсек же бир нерсенин үйүнө кирип алсак, бул личный границаны бузууга кирет. Эгерде биз өзүбүздүн границабызды коргобосок, кандай көйгөйлөргө алып келет? Слив энергии ресурсы, энергиябыз, ресурсубуз башка адамдарга кете берет. Мисалы үчүн, жумуштан бирөө мени бир нерсени кылып койчу деп сурана берсе, мен өзүмдүн жумушумду аткаргандан көрө барып башка бирөөнүн окатын кылып жүрөм. Бул жерде менин энергиям, менин ресурсум башка адамга кетип калып атат, мындайча айтканда, Хроническая усталость, выгорание, чарчайбыз, эс ала албайбыз, өзүбүздүн максаттарыбызга, каалоо тилектерибизге энергиябыз аябай аз калат. Обида и подавленная агрессия, бул таарынычтар пайда болот, Мисалы үчүн мен ушуну кылгандан көрө, мисалы үчүн өзүмдүн жумушумду кылсам болмок деген ойдо калабыз. Подавленная агрессия бул өзүбүздүн агрессиябызды биз сыртка чыгарбай, өзүбүздө мындай басымтып коебуз да. Биз эгерде ушуну ар дайым кыла берсек, бизде психосоматикалык оорулар пайда болот. Чувство вины и стыда, мындай вина дегенди түшүнөбүз да, күнөөлүү сезим. Микрофонду өчүрүп кириңиздер. Күнөөлүү сезим, чувство стыда дагы аябай жаман, Снижение самооценки, өзүбүзгө болгон баабыз түшөт. Потеря чувства себя, незнание, чего я хочу. Өзүбүз эмнени каалайбыз билбей калабыз, Биз эмнеден баштайбыз? Бүгүн баарыңыздар дептер, ручка дагы колдонобуз, жазып отуруңуздар. Сабакта аябай маанилүү, пайдалуу маалыматтар көп болот, упражнениялар болот. Ошондуктан жаныңыздарда жок болсо, азыр ручка, дептер таап алыңыздар. Диагностикадан баштайбыз. Бул биз границабызды коргогондо 4 этап болот да, негизичи. Жалпысынан азыр нулевой этаптан баштайбыз. Нулевой этаптагы адамдар, булар граница мындай бузулуп атканын дагы түшүнүшпөйт да. Мисалы үчүн, анын границасын бирөө бузуп атса, ошол бузулуп атканын да билбей кала берет да. Макул боло берет, баарына бир нерсени сураса да макул болуп, анан өзүнүн ичинде злость подавлять этет да. Мындай жини келип атса дагы ошо ачуусун басып коет. Ай мейличи, мындай урушпайынчы деп жүрө берет да. Ушундай жакшы адам болуп жашай берет да. Анан мисалы үчүн бул мисалды окуйбуз. Бул бүт мисалдар менин өзүмдүн жашоомдон алынган, мен өзүмдүн тааныштарымдан сурамжылоо өткөзүп жатып, алар мага мындай отзывдарды беришкен да, кайтарым байланышып берип. Мисалы үчүн, силердин границаңар кантип бузулат деп суроо берсем, ушул жооптор келген, ушул презентацияда ушундай скриндер көп болот, Аида, здравствуйте дейт. Мына мен 5 баланын энесимин, өзүмдүн границамды коргой албаймын дейт да. Анан мен ойлоймун, мен өзүмдүн границамды коргосом, мен начар, жаман келин болуп каламын деп ойлойт экен да. Мисалы үчүн дейт, мен тойго баргым келип атат, бир күнү тойго барайын десем, мени болсо жолдошумдун чоң энесин, тайнесин карап тур деп сурап атышат да. Анан мен сразу эле ооба макул деп атамын. Анан кайра өзүмдү өзүм күнөөлөп баштайм. Тойго барсам болмок, эмнеге макул болдум деп. Бирок жок, мен карай албайм деп айта албайт экен да. Анан ошо үйдө калып, кайгырып, макул болуп кала берет экен да. Бул жерде эмнени көрүп атабыз? Өзүнүн границасын коргой албайт, Мисалы үчүн, тойго баргысы келди, анын ордуна айтылган мындай суроо, просьбага макул болот дагы, анан кайра эле өзүнө мындай күнөөлүү сезим болот да, эмне үчүн мен өзүмдү тандабай атамын деген күнөөлүү сезим менен кала берет. Нулевой этапта адам башка адамды күнөөлөбөйт. Ал өзүн өзү эле күнөөлөп отура берет. Мен ушинтип жооп бере алган жокмун, жоктой алган жокмун, мындай таарынычтар боло берет да, бирок башка адамды даже күнөөлүү да көрбөйт да. Анан эми мисалы үчүн кийинки этап, бул биринчи этап. Бул жерде адам границасы бузулуп атканын сезет, түшүнөт.
бирок баары бир жок деп жооп бере албайт. Айырмасы ушунда да, нулевой этапта мындай түшүнбөй эле кала берет да, эмне болгонунчу, макул болуп эле мындай автоматтык түрдө эле макул болот дагы, анан кайра эмне болуп калды деп мындай түшүнбөгөнсүп кала берет да. А бул биринчи этапта ал сезип атат, менин границам тебеленип атат, коргой албай атам, бирок жок деп жооп бере албайм, жок десем мен күнөөлүү сезим болом деген этапта. Бул жерде мисалы үчүн манипуляция чувством вины дейт, апасы айтат экен да, ой сен бир нерсе сурасам макул болбойсуң, сен дайыма эле ушундайсың деп жамандап койсо, күнөөлүү сезим болот дагы, но при этом мен ага жардам бергим келбей атат дейт да, но приходится, аргасызмын, эметишим керек, эми апамдай мен кантип жардам бербей коем деген сезимде калат экен да. Бул биринчи этап. Дагы бир эки мисал, на работеде жумушта бухгалтер болуп иштейт экен, бир кызды окутат экен 3 ай, ее уволили дейт. Анан дагы жаңы жумушчуну таап, анан ушуну окут деп, мындай жумуштун баарын бир жумушчуга илип кое берет экен да. Бул ойлоп атат, эмне үчүн аны мен окутушум керек? Башкалар деле окутса болот да. Бирок бир аз эми башкалар деле окутса болот деп кичине возникать этиптир, бирок кайра эле макул болуп кала берет экен да. Анан ойлонуп атат, мен жумуштан кетсемби, же чыдасамбы, мындай ошондой сомнение, күмөн болуп атат да. Также иногда со стороны некоторых людей тоже нарушаются границы дейт. Болуп атат, ошону коргой албайт да. Анан дальше, я настолько не хочу, боюсь кого-то обидеть дейт, бирөөнү таарынткандан ушунчалык корком дейт. И ошондуктан ошо башка адамдарды таарынтып албаш үчүн границамды коргобойм деп атат да. Потому что коргосом өзүмдү күнөөлүү сеземин. Мына бул ушу күнөөлүү сезим, бул биринчи этаптагы симптом, признак. Эгерде сизде дагы ушундай симптомдор болсо, өзүңүздү таанып жаткан болсоңуз, дептерге жазабыз. Мен биринчи этапта экенмин, же мен нулевой этаптамын, же экинчи этаптамын. Өзүңөрдү азыр баалап, өзүңөргө мындай чын, честно жазыңыздар да, айтыңыздар, мен өзүмдүн границамды коргой албайм, мен биринчи этаптамын, же экинчи этаптамын депчи. Анан бул жерде мындай да болушу мүмкүн да, биздин жашообузда ар кандай сфералар бар, мисалы үчүн бир сферада мен бирөөнүн аялымын, бир сферада мен бирөөнүн кызымын, бирөөнүн апасымын, бирөөнүн досумун, бирөөнүн жумушчусумун. Мисалы үчүн мен жумушта балким 3-чү этаптамын, границамды коргой алам, өзүмдү мындай уверенно сеземин. Мисалы үчүн үйгө келгенде эч кимге эч нерсе деп жооп бере албай, нулевой этап болуп кала берем, же балким тескерисинен үйдө мен уверенныймын, баарына жооп бере аламын, каршылык көрсөтө аламын, ал эми жумушта нулевой этап болуп тура берем. Ошондуктан ар бир жашообуздун сферабызда ар кандай этаптар боло бериши мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздү баалайбыз, диагностика кылабыз, азыр жазып чыгабыз. Экинчи этапта бул жерде адам өзүнүн границасын коргой алат. Бирок күнөөлүү сезим да көп болбойт. Бирок бул жерде мындай подросток сыяктуу жооп берет да, мындай агрессия менен бир аз, анан мындай өзүн активно защищать этет, бирок мындай уверенно защищать эте албайт да, ал мындай агрессиясы чыгат да, жок, эмнеге мен муну кылышым керек, андай эмес да деп өзүн категорично защищает да. Азыр бир эки мисал көргөзөмүн, ушуну көрсөңүздөр болот. Ты меня послушай, если ты хочешь проблем, то я тебе их устрою. У меня деньги, у меня крыша, у меня адвокаты. Все со мной связываться опасно, все. Тебе понятно? До свидания, мама. Бул ушу сериалдан үзүндү, өзүңүздөр көргөндөй, апасы чалып бир нерсе деп сураса, ал сразу адвокаттарым бар, со мной опасно связываться деп экинчи этапта турат да. То есть ал өзүнүн границасын коргоп атат, бирок мындай агрессия кетип баратат да, ал жөн эле жок деп айтып кое албайт да. Ал өзүн коргош үчүн ушундай бир агрессия менен, ушундай көп сөздү колдонуп, нападать этип коргойт өзүн. Анан экинчи мисалды да көрөбүз, бул жерде дагы экинчи этап көрүнөт. Если хочешь знать мое мнение... Я не хочу знать твое мнение. Почему? Дэб, я всю жизнь сталкиваюсь с тебе подобными. И сейчас скажу то, что мне надо было сказать давным-давно. Порой в центре внимания должна быть я, ясно? Не все время, но в такие моменты, как сегодня. И если тебе это не по вкусу, ты можешь уйти. А если останешься, занимайся своим делом. Тебе надо улыбаться и говорить о моей красоте. И главное, забыть о себе, любимой, ясно? Ты сможешь? Да, я постараюсь. Отлично. Бул үзүндө дагы каарманыбыз өзүнүн границасын коргой алат, ал мындай деп айтат. Сен оюңду мен сураган жокмун, бүгүн менин күнүм.
сен бүгүн мындай унчукпа деп айтат. Бул эми достаточно здоровое, да, отношение к себе. Бирок ошол эле кезде бир аз кичине көбүрөөк мындай көбүрөөк напор менен жасалып атат, корголуп атат. Дагы да мисалдар бар, кийин бир аз айтып кетемин, дагы түшүнүктүү болот. Ал эми 3-чү этап, бул акыркы этап да. Бул этапта адам өзүн аябай уверенно сезет, границасы аябай бекем болот. При этом ошол эле кезде анда тандоо болот. Эгерде кааласа макул деп жооп берет, каалабаса жок деп жооп берет. Ошол кезде мындай аябай көп причина издебейт да. Мисалы үчүн мен бош эмес элемин, анан мен андай кыла албай калдым деп түшүндүрүп отурбай эле ал мындай жөн эле жок деп жооп бере алат да. Өзүн аябай уверенно сезет. И ушул этапта жүргөн адамдарды башка адамдар аябай сезет да. Мисалы үчүн азыр өзүңөр деле эстеп көргүлө, силердин араңарда, чөйрөңөрдө ушундай адамдар барбы? Алар өзүнүн границасын ушунчалык жакшы коргойт, силер аларга даже бир нерсе деп сурай албайсыңар. Андай адамдын границасын буза албайсыңар, туурабы? Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, ушунчалык там директорлор же соттор, биз аларды мынтип сыйлап эле турабыз, лишний эч нерсе сурабайбыз, себеби алар өздөрүн сыйлашат, границаларын буздурушпайт. Ушундай адамдар бар. Эгерде жашооңузда байкаган болсоңуздар, ошону байкап көрүңүздөр. Алар чын эле өздөрүн ушундай уверенно алып жүрүшөт да. Анан биздин эми максатыбыз, конечно, ушул 3-чү этапка келгибиз келет. Себеби бул этапта жүргөндө биздин границабызды эч ким бузбайт. Биз өзүбүз границабызды коргой алабыз. Мисалы үчүн бул скринде вспоминай деп бирөө мындай наезд кылып атат, эмне кылганыңды эстебейсиңби депчи. Давай, не надо со мной в таком тоне общаться. Спокойно кесип салып атат. Керек болсо өчүрүп коет. Мага не подходит мындай общение деп туруп эле өчүрүп коюп атат. Келиңиздер, мен мындай таблица жасап чыктым. Бул жерге нулевой, 1-чи, 2-чи, 3-чү этаптарды киргиздим. Анан бир эле суроого, бир эле ситуацияга, кардалга адамдар кантип жооп берет? Кайсы этаптан кандай жооп берет? Келиңиздер, мындай дагы талдап чыгабыз, ошондо дагы да силерге түшүнүктүү болот. Мисалы үчүн, эгерде бирөө кечигип атат дейли, сиз бирөө менен жолугушасыз, жолугушууга ал кечигип келет. Мисалы үчүн 1 саат кечигет же 2 саат кечигет. Нулевой этапта эгерде болсоңуз, күтөсүз, ал адамды күтөсүз, мындай наалыбайсыз, чалбайсыз, күтүп отура бересиз да. Келгенде мейли, ладно, түшүндүм, там жумуштарың болуп калыптыр деп, эгерде ушинтип унчукпай кала берсеңиз, сиз нулевой этаптасыз. Эгерде 1-чи этапта болсоңуз, мындай жооп бересиз. Мындай чаласың, 20 мүнөт сайын келип атасыңбы, эмне болду, күттүрөсүңбү? Бирок ошол эле кезде, мисалы үчүн, агрессия жок да. Мындай кичине бир аз таарыныч болушу мүмкүн, мындай мени күттүрүп койдуң деп таарынып каласың да. Бул 1-чи этап. Демек, сиз 1-чи этаптасыз. Эгерде 2-чи этапта болсоңуздар, бул жерде уже агрессия кетет. Агрессия бул, мен сени 1 сааттан бери күтүп атам деп наезд кыласыз. Эмне мен башка жумуштарым жок деп ойлоп атасыңбы? Деп урушуп баштайсыз, уже мындай күнөөлүү сезим жок бул жердечи. Бул жерде уже наезд бар, агрессия бар. Эгерде азыр 10 мүнөттүн ичинде келбесең, мен кетип калам деп мындай жинденип, ачууланып, блокировать этип салабыз, адамды эстеп көрүңүздөр. Бир эле адам, ар бир адамдар менен, мисалы үчүн, нулевой этапта болушу мүмкүн, күйөөсү менен 2-чи этапта болушу мүмкүн, ар кандай болот да. Анан өзүңөрдү балким эстедиңиздер, 2-чи этапта да болгонсуңар да. Ушинтип мындай жиниңер келип, ачуулансаңар, демек силер 2-чи этаптасыңар. Ал эми 3-чү этапта адам кандай кылат? Ал бир аз күтөт. Бирок ал өз убактысын аябай жакшы сыйлайт да. Кечиресиздер. Звучный алып коюн. Ал өзүнүн убактысын аябай сыйлайт. Ал бир аз күтөт дагы, анан эгерде адам келбесе, чалып туруп эле өзүнүн планын өзгөртүп коет да. Макул, сен келбей атат, окшойсуң, мен башка жумуштарым менен кеттим деп эле кетип калат да. Значит, ты занят деп эле, мейли, макул, эч нерсе эмес. Кийин мындай ачууланбайт, кыжырланбайт, толтур энергия кетирбейт, нерв болбойт, жертва болбойт, таарынбайт. Өзүнүн жумушун өзгөрөт да. Бул кандай адамдар? Мисалы үчүн, аябай ийгиликтүү адамдар, көбүнчөсүн сабырдуу адамдар ушундай 3-чү этапка чыккан болот да. Успешный, осознанный адамдар 3-чү этапта жүрөт. Эми эгерде бирөө 2 саат кечигип келатса, аны 2 саат күтүп отурбайт, ага таарынбайт, ачууланбайт. Ал жумуш планын өзгөртүп туруп эле кетип кала берет. Макул, башка күн жолугабыз деп туруп эле кетип калат. Мисалы үчүн, мен эч кимди мынтип 2 саат күтпөйм да, мурун бирок күтчүмүн. Ушул
4 пример тең, бул менин примерлерим да. Баарында тең болгом, ушундай нулевойдо да болгом, бирде да болгом, 2де да болгом. Кийин азыр уже 3кө өтүп кеткенмин. Көп эле учурда мен 3-чү этапта реакция кылам да. Кийинки мисал бул бестактный вопрос. Бестактный вопрос бул кандай? Мисал үчүн сизге жакпаган, сиздин границаңызды бузган суроо. Мисал үчүн сен эмне мынча толуп алдың, же канча акча табасың, же качан үйлөнөсүң деген суроолор бестактный болуп эсептелинет. Нулевой этаптагы адам кантип жооп берет буга? Ал жооп берет. Мисал үчүн эмне мынча толуп кеттиң деп сураса, ал жооп берет да, актанат. Ой, мен ушу акыркы убакта тойлорго көп барып жүрөм, ошентип эле эметип калдым дейт да. Биринчи этаптагы адам тоже ушинтип жооп берет, бирок ал ичинен мындай кичине таарынат, эмне мындай суроо берди деп дискомфорт болот да. Кичине бир аз жини келет, ачууланат. Экинчи этаптагы адам ал мынтип кайра өзүнө мындай беттен алат да, кайрачы, сен эмне, бул сенин жумушуң эмес, сен эмне мени антип сурап атасың, сен өзүң качан үйлөнөсүң деп чакчаңдап, мындайча айтканда экинчи этапта мындай агрессия менен нападать этет да. Ал эми үчүнчү эtaптагы адам анда тандоо бар. Ал эгерде кааласа жооп бергиси келсе, жооп берип деле кое берет. Эми ооба толуп кеттим, ооба ушундай болуп калды деп мындай спокойно жооп бериши мүмкүн. При этом жини деле келбейт, таарынбайт деле, спокойно жооп берет да. Эгерде каалабаса жооп бербей коет. Бул эми мисалы үчүн ал минтип деле жооп бериши мүмкүн. Эми сурооң бир аз бестактный экен, ушул бестактный суроолорго мен негизи жооп бербейм деп коюшу мүмкүн. Эгерде кааласа тамашалап коет, иши кылып. Үчүнчү этапта адамдын мындай тандоосу көп да. Ал өзүнө кандай комфорттуу болсо, ошондой деңгээлде жооп бере берет. Эч кандай энергия да кетирбейт, ачууланбайт дагы да. Келиңиздер, кийинки мисал бул просьба. Мисалы үчүн бир нерсени бир досуңуз же бирөөңүз келип суранып атат сизден. Кел, мен тоюма келип кызмат кылып кетчи, же акча берип турчу, баламды карап турчу деп суранганда, нулевой этаптагы адамдар макул деп кала берет да. Все хорошо. Жок деп айта албайт. Биринчи этаптагылар бир аз мындай аракет кылат. Эми менин деле пландарым бар болчу, бирок эми аябай керек болуп атса мейли жардам берейин дейт да. Эгерде жок деп жооп берсе, мисалы үчүн өзүнүн башка жумуштары болсо, анан жок деп айткысы келсе, мындай күнөөлүү сезимге батып кетет. Ушуга жардам бербей калдым, эмне болот эми деп анан кайра туруп мейличи жардам берейинчи, мейли берем деп өзүнө зыян болсо дагы, өзүнө туура келбесе дагы жардам берет да, макул дейт. Анан ал өзү мындай мен жакшы адаммын деп ойлойт. Ал мен өзүмдүн границамды коргой албай атам деп деле ойлонбойт да, ойлонбошу мүмкүн. Экинчи этапта, как всегда, агрессия кетет. Ой, мен деле эс аламбы? Мен качан эс алам? Дайыма эле мени сурайсыңар деп, кээде апаларыбыз ушундай экинчи этапка түшүп калат го. Мени жеп койгула эми деп, мисалы үчүн кээде жаш кезде айтабыз го. Курсагым ачты, апа эмне жейм дегенде, ой, эми мени жегиле деп жооп берет го. Ошол бул экинчи этапта. Же мисалы үчүн мен эмне силерге малаймынбы, кулмунбу деп, ушундай көрдүңөрбү? Энергия, агрессия менен жооп берет. Уже күнөөлүү сезим азыраак бул жерде. Бирок агрессия бар да дагы деле. Үчүнчү этаптагы адам кандай жооп берет? Жок, мен бош эмесмин. Жок, рахмат. Акча карызга берип тура албайм. Менде акча жок деп деле, же мисалы үчүн убактым жок эле деп деле, жумушум бар деп актанбайт да. Жок деп эле, жөн эле, эч кандай түшүндүрбөй эле жок деп жооп берип коет да. Күнөөлүү сезим да болбойт. Же эгерде мындай жардам бергиси келсе, ал айтышы мүмкүн, так, мен воскресенье күнү жардам, суббота күнү жардам бере албайм, бирок эгерде кааласаң, воскресенье күнү саат 5-те балаңды таштап кете бер, өзүң алып келип таштап кет, мен барбайм, саат 8ге чейин карап бере алам деп жооп бериши мүмкүн, спокойно. Миң оправдание айтпайт да, ой, билесиңби, там, өзүм деле кредитим бар эле, анан айлык ала элек болчумун деп биз мындай причиналарды издеп баштайбыз го. Үчүнчү этапта болсоңуз, силер ошол причиналардын сизге кереги жок деш үчүнчү, жок, досум, бере албайм деп эле спокойно, тынч айта алат. Кана өзүңөрдү кандай этапка киргиздиңер? Аябай кызык болуп атат. Чатка жазып тургула, дагы акыркы примерди талдап кетейин. Бирок биринчи орус эфирде отургандар эч ким жооп бербей тынч отурушту эле. Эми силер келгиле активдүү катышалы, чатка жазып кеткиле. Кайсы этап көбүрөөк сиздер жөнүндө? Непрошенная критика. Бул эмне? Мисалы үчүн силер сураган жоксуңар, бирок силерге бир сындоо берип атат да, мындай. Сен бул жериң минтип калыптыр, тигинтип калыптыр деген бул непрошенная критика болот да. Ошондойго нулевой этаптагы ооба деп макул болуп, мындай макул болуп калат да. Ооба ушундай депчи. Биринчи этапта адам алда ошентип деп жооп берет. При этом
обидно, да, ему таарынып калат. Так, мен 0-1-2 этаптар менде көп экен дейт. Ооба, мен экинчи этапка кирет экенмин. Бирөөнүн көңүлүн оорута албайм дейт. Ооба. Эгерде экинчи этаптагы адамдар алар башка бирөөнүн көңүлүн көп деле ойлонушпайт. Алар өзүн ойлонуп башташат да. Экинчи этап бул жакшы этап. Бирок бир аз кичине агрессия болуп калат да бул жерде. Мен каалаймын 3-этапты дейт. 3-этап. Вот 3-этаптар ким 3-этапта болсо азаматсыңар. Ким 3-этапты кааласа, ошо бүгүн 3-этапка өткөндү үйрөнөбүз, э. Так, критика ошол то же самое дейт, но чувствует обиду, мындай таарынып калат. Ооба, ошо мен семирдим, бирок мындай таарынып калат да. Бир аз каяша сүйлөшү мүмкүн. Ал эми экинчи этапта сен өзүңдү карачы күзгүдөн. Сен өзүң кантип турасың деп жооп берсеңер, бул экинчи этапта. Анан экинчи этапта жооп берген адамдар булар мындай подросток сыяктуу, өспүрүм сыяктуу реакция беришет да. А биз мындай взрослый адам катары жооп бергибиз келет, ошондуктан 3-этапка өткүзгү келет, э. 3-этапта адам спокойно эми уже өзүңөр билип калдыңар болуш керек. Спокойно, агрессиясы жок, мындай токтотуп коет, э. Жок, андай эмес деп, мисалы үчүн айта алат же, ошондой тамашалап коюш мүмкүн, айтор эмелер көп. Сабактарыңыздын жардамы менен аракет кылам дейт. Мен точно экинчи этап экем дейт. Но очень хочется 3-3 этапка, да. Ошол экинчи этап бул подростковый период деп коет. Подростковый периодто, значит, жүрөсүздөр. Кандайсыздар? Да, Жибаржем, Я смотрю, многие экинчи этапта в основном. Потому что, вот, например, я по себе сужу, да? Например, мен бирөө бүттүрсө, ал адамды, естественно, мен чалам, жазам, мен сени күтүп отурамын го депчи, возникат, да, то есть унчукпай жөнөп отура албайсың. Же ладно, анда мен башка жумуштарымды кыла берейин деп деле айтыш сапаттуу, потому что мен ушул менен жолугушам деп эме кылгам да, план кылганмын. Мен планым бузулуп атат, мне надо высказаться. Или мен чыкканда албай коюп, баягынтип эме кылса несколько раз, мен дагы ошол адам чалганда бош болсом дагы албайм да, мындай өчүм алам. Сонда экинчи этап экен, получается. Экинчи этап. Иногда бывает, да, иногда бывает, даже черного кошуп коем, анан кайта чыгарам. Ооба, да. Ну, подростковый реакция. Машинада кетип атканымда деле, например, жол бербей койду мага, не уступили, ошол машинага өчүшүп алам мен да. Кетпейчи. То есть мындай очень хочется 3-ч этап болгонучу. Да. Нет, давай. Например, бирөө тыйын сураса дагы, өзүмдө последний акча болсо дагы жок дей албайм да, потому что наркы нуждается, мне надо выручить, бул мага ишенип чалды деп как-то вот нет деген. Үйрөнүш керек, конечно, но все-таки пока я экинчи этапта экенмин, да. Я по всем параметрам, по всем этим я смотрю, экиде экенмин, но 3 болгону аракет болуш керек экен, конечно. Бирок 3 болгону эме болуш керек экен да, жана валерьянкабы же баягы магнийденби ичип алып, ушунчалык мындай беморал болуш керек экен да. 3-чү этапка чыгыш үчүн аябай сонун опора керек, ишеним керек. Аны да азыр эмне кылыш керек, например? Өзүңө кантип надо перевоспитать, да, например? Сейчас как раз ошол жөнүндө болот информация. Дальше 3-чү этапка чыгыш үчүн ага жетебиз, да. Бирок экинчи этап это тоже хороший этап, на самом деле. Бул жерде 90% экинчи этап экен, да, получается. Да, это экинчи этап очень энергичный, ресурсный этап. Мисалы үчүн силер биринчи же нулевой этапта жүрсөңөр, значит энергияңар аз, күнөөлүү сезим көп. Анчалык албайбыз. Анчалык жолсунун боло албайбыз. Хорошо. Ким биринчи этапта болсо, ал азыр экинчи этапка чыгыш керек. Экинчи этапка чыгып, ушул агрессияны үйрөнүп, анан экинчи этаптан кийин дальше 3 күнүш керек. Экидегилер 3 кантип чыкса болот, ошону эметишиз керек. Сейчас будет. Да, сейчас все будет. Хорошо. Все, спасибо, да, за обратную связь. Чоң рахмат, ушинтип активдүү катышсаңар, аябай кызыктуу болот мага дагы. Просто Аида жана деле мындай ортосуна кирип аттым. Просто саат 5те аябай баягындай саат болуп калат экен да. Көп партнерлор мына личкама жазып калат да, эже 5те экен. Как раз мен садикке бара турган маал, мектепке бара турган маал. Жумуштан чыгып үйгө кетип атканда жолдо болуп калат экен, там маршрутки, автобуста неудобно. А бул сабакка катышкандан кийин мындай бир комната керек, тишина керек, ручка, тетрадь керек. Поэтому
вот 7 идеально подходит, да, көбүнө, потому что өзүңүз деле көрдүңүз, вот в 7 часов сколько заходит, да, и в 5 сколько человек заходит. Поэтому 7 сонун, самый раскен. После 6, после 7 то, что нам надо. А в 5, да, ни туда, ни сюда болуп калат да, кээ бири жумушта, кээ бири жолдо, то есть. Ошого в 5 неактивный болушту ошо из-за времени, а так. Хорошо, хорошо. Сабактар сонун, сөз жок. Хорошо. Чатта бирөө сурап атат, на русском позже сделайте деп. На русском мы уже провели эфир, запись скоро отправим. Если вы смотрите на русском, можете просто подождать запись на будущее. На русском позже сделать предлагаете, да? Ну, подумаем, ошо убактысын ойлонуп көрөбүз, дагы эметебиз и найдем решение. Ладно, идем дальше. Естественная реакция на нарушение границ — это злость, раздражение. Негизи адамдын границасын бирөө тебелеп жатса, ага мындай ачуулансаң, бул нормалдуу көрүнүш да. Себеби дегенде, мисалы үчүн жаныбарларга деле, мисалы үчүн иттин барып куйругун тебелеп койчу, эмне кылат, үйрөт. Же мисалы үчүн бир мышыктын бир жерин тартып кой, тийип кой, ал обязательно ачууланат. И бул көрүнүш, бул нормальный, бул природа менен жаратылыштан бизге берилген инстинкт, рефлекс. И адам негизи границасы бузулуп атканда ачууланыш керек. Бул туура нерсе да, бул энергия. А бирок эмне үчүн анда биз нулевой жана биринчи этапта жүрөбүз? Эмне үчүн биз нулевой менен биринчи этапта ачууланбайбыз? Мы не злимся, мы обижаемся, күнөөлүү сезим болобуз, бирок даже злость бизде жок. Ушуну азыр мындай кенен айтып беремин да. Себеп дегенде, бул жаш кезде ачууланганда ата-энебиз урушуп койгон. Сен мага кайша сүйлөбө деп үйрөтүп койгон. Азыр дагы кененирээк айтып берем, мына бул жерде дагы бир мисал бар экен. Всякие высказывания от незнакомых взрослых людей в автобусе, мисалы үчүн көчөдөн кетип баратсаң, улуу апашкалар бизге замечание кылып коет. Эмне сен кыска кийинип алгансың, же эмне сен мага орун туруп берген жоксуң, сен эмне балаң орусча сүйлөп атат деп ар кандай замечанияларды кылышат, Анан биз аларга жооп бербей эле унчукпай кала беребиз. Бул биздин менталитет, бул биздин тарбиябыз. Анан ошолорго мынтип жооп бере албай, ачууланбайбыз, байкасаңар. Ачууланбай, мейли сүйлөнүп атат да деп эле ачуулануу жок бизде. Эмне себептен? Себеби жаш кезден ушул регуляция бузулуп калган да. Так, мына. Азыр дальше кетели. Причины дейт. Себептерин азыр айтып кетем, Отсутствие примера здоровых границ. Мисалы үчүн, эгерде үй бүлөңүздө ата-энеңиздин границалары корголбосо, алар мисалы үчүн дайыма эле бирөөгө тебелете берсе, силер деле ошону үйрөнүп эле ошону улантып кетесиздер да. Мисалы үчүн, апаңызды кайнежеси же кайненеси келип алып, апасы, атасы бирөөлөр келип, мындай кылып койчу, тиңдип койчу деп эле нагружать эте берсе, ал макул боло берсе, аны көрүп биз ушундай кылыш керек турбайбы деп үйрөнүп алышыбыз мүмкүн да. Просто ошо как границы защищать биз үйрөнгөн эмеспиз да. Пример жок болчу бизде, ошондуктан биз не умеем. Бул эң эле мындай очевидный, түшүнүктүү причина, себеп. Дальше менталитет, культурные особенности. Бизде мисалы үчүн чоңдорго кайша сүйлөбөш керек деген тарбия бар, кыргыздарда. Анан мисалы үчүн чоң эне сүйлөнүп атса, же аныкы туура эмес болсо деле, мен мисалы үчүн эсимде да, талашпа, өзүңдүкүн мындай прав экениңди далилдебе. Ооба, сеники туура эмес болду. Туура болсо деле унчукпа деп айтчу да. Эсимде, мен аябай жиним келчү. Эмнеге меники туура болсо унчукпашым керек деп жиним келчү, бирок ушунтотуп көнүп каласың да. Мейли чоң киши экен деп теңелбейбиз деп анан улуу кишини урматтап эле унчукпай кала беребиз, Анан бул биздин менталитетке кирип калат да. Анан баары эле бизден ушуну күтөт да. Сен кичүүсүң, болду унчукпа деп эле. Жада калса, мисалы үчүн 2 жаш менден улуу бир тууганым болсо, ал деле айтат, сен менден кичүүсүң, меники туура, болду, сен унчукпа деп эле, анан биз кала беребиз да. Бул биздин менталитет. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө, мамлекеттерде башкача болушу мүмкүн туурабы? Алардын менталитетинде балким башкача тарбиялашат, алардыкы башкача болуп чоңоет балдары. Ошондуктан бул биздин өзгөчөлүгүбүз, кыргыздардыкы. Далее психические, физические травмы, прямой запрет выражения злости, мисалы үчүн ачууланып кичинекей кезибизде баарыбыз эле ата-энебизге каяша сүйлөдүк да, туурабы? Баарыбыз эле айттык да, жок мен кылбайм, же мен өзүм билем, шапка кийбейм, мындай десек, бизге эмне деп айтчу? Сен чоңойгондо өзүң билгениңди кыласың, азыр мен айтканымды кыласың, унчукпа, ыйлаба, кыйкырба, характериңди көргөзбө, тур бар эшикке чыгып кет деп айтчу. Эсиңердеби?
атабыз деле мисалы үчүн айтышы мүмкүн, эмне эле сен сүйлөнүп атасың, тур бар чык десе, анан биз эмне болобуз, демек мен мындай чукпашым керек экен, коркуп калабыз, травма алып калабыз, нельзя, оказывается, деген калып калабыз да, ушундай. Ошону калыптанып туруп, анан ошо менен өспөй калабыз. Ошол эле реакцияларды азыркы жашоодо колдоно беребиз. Биз уже жада калса 30га, 40га, 50ге чыгып калдык. Биз баягы эле ошо коркуп жашай беребиз да. Ата-энебизден же кошунадан, башка адамдардан коркуп жашай беребиз. Ошо нельзя же деп эле өмүр бою ушу менен өтө беребиз. Дагы эмне кылчу ата-энелер? Заставляли делать, что мы не хотим. Мисалы үчүн, тамак жегиң келбей атабы? Тамакты жедичи баарыбыз деле, же деп ушинтип атып биздин волябызды сындырып салат да. Шак деп коет адамды, кыргызда. Шагын сындырып же эмне деп коет жандай. Коркок болуп калат дейт го баланы. Ошондой болуп өсүп калат да, мисалы үчүн, сен же мисалы үчүн кийим тандап атканда тоже бизге айтчу сен некачественный кийим тандап атасың, кел мону танда деп туруп эле ата-энебиз алып берип койчу, ушуну кийесиң же бир тууганыңдыкын кийесиң деп. Анан улам ушундай кичинекей кезибизден ушундай кырдаалдар боло берип биз мындай көнүп калдык да, адаптация болуп калдык, биздин психикабыз ушундай кылыш керек экен, болду деп көнүп калат дагы, анан өзүбүздүн границабызды уже кичинекейибизден эле мындай тебелентип коебуз дагы, анан коргобой калабыз. Же мындай манипуляция да болушу мүмкүн. Сен тамак жебесең, сен мени жакшы көрбөй турбайсыңбы? Кана апаңды жакшы көрсөң, бул кашаны жеп кой дейт дагы, анан биз мен апамды жакшы көрөм да, демек жешим керек да деп эметебиз дагы, ошону жаттап калабыз. Анан кийин мисалы үчүн подружкабыз айтат, сен мага акча берип турчу, керек болуп атат дегенде биз азыр мен ага жок деп койсом, эсибизде бар да, азыр таарынып калат же жакшы көрбөйт деп ойлоп калат деген память менен кайра эле ушу жок дей албайбыз да. Мен ушуга эметишим керек да. Мындай жада калса ойлонсок, подружкабыз уже 30 жашта, 35те, ал өзүнүн турмушун өзүн билет, өзүмдүн акчамды мен өзүм коротом, аны ойлонбой эле биз жанагындай детский реакцияга түшүп калабыз дагы, мен азыр таарынып калат, коркутуп алам деп өзүбүздүн коркубузда жашай беребиз да, ошондон өспөй атабыз. Ошон үчүн биз нулевой этапта жүрөбүз. Анан ушинтип атып, злость чыгып атып, анан биз аны басынып төрөбүз, анан бир кезде уже злость иштебей калат да. Мисалы үчүн, бир нерсени биз дайыма эле иштетпей, мисалы үчүн, силер кичинекей кезиңерде англисчени үйрөндүңөр да, анан аны колдонбосоңор, кийин унутуп каласыңар. Ошондой эле злостьту силер колдонбосоңор, злость келип атат да, ачуулануу, жинденүү. Анан силер аны дайыма подавлять этип колдонбосоңор, уже злость билбей каласыңар да, кантип ачууланганды. Чындап айтканда, регуляция психических процессов бузулуп калат, иштебей калат. Ошондуктан кээ бир адамдар макул, эч нерсе эмес, ал уже даже не злятся да, таарынбайт деле, мейли деп эле макул болуп бирөөнүн жумуштарын кылып жүрө беришет да. Алар уже даже таарынбайт. Ушунчалык сынып калат ушул процессчи. Канчалык көп ушундай басым жасалган болсо, ушунчалык оор мындан чыгыш. Ушуну оңдошчу, түздөш, бирок түздөсө болот. Интерпретация ребенка. Бул кичинекей бала өзүнө эмне деп программаларды киргизет. Мисалы үчүн, апасын каша жебейм деп таарынтып койду да, мисалы үчүн, каша жебей койду же билбейм эмне, оюнчуктарын жыйнабай койду, анан апасы ой сен там жыйнабай койдуң деп мен таарындым деп коет, мисалы үчүн, анан мен апамды таарынтып, мен жаман адам экенмин. Мен азыр апама жок деп айттым, ал таарынып калды. Деп мындай ар бир эле кичинекей бала ата-энесин эметкиси келбейт да. Анан ал ойлоп калат, я оказывается плохой, демек мен апамдын айтканын кылышым керек деген программаларды киргизет да. Мен жок деп айтсам, мисалы үчүн да эсиңерде мындай каприз, истерика кылсаңар, эшикке кууп чыгат силерди. Анан жакшы кайра мындай күнөөлүү сезим менен кирсеңер, мына менин балам, мына ушундай эле балам бар эле, ыйлабай, жинденбей, жакшынакай балам бар деп мактап койсо, биз мен ушундай болсом адамга жагат экенмин да деп ойлоп калабыз да. Анан ошону запись кылып памятибизге киргизип алабыз. Мен монтип характеримди көргөзүп, я не хочу деп айтсам, жакпайт экенмин адамга. Кууп чыгышты деп түшүнөт да, мен запись кылат, демек мен ушундай болушум керек деген программалар кирип көбөйө берет да. Анан улам сайын ушундай программада жашай берген сайын ал программа терең кирип кете берет дагы, анан уже аны оңдош, түздөш оор болот. Муну бирок терапияда психолог менен түздөсө, оңдосо болот. Анан дагы эмне чечим кабыл алынат. Мне нельзя быть собой. Мен өз оюмду айтпашым керек экен.
мисалы үчүн кийимди деле 10 жолу апабыздан могул көйнөктү алып берчи деп сурайбыз, анан ал болбой эле ХБ көйнөк алып берип коет, сен тандаган көйнөк синтетика экен деп айтат же. Анан биз мен туура эмес тандайт экенмин деп өзүбүзгө ишенбей калабыз да. Анан кийин чоңойгондо ким өзүн тааныйт? Кийим тандай албайбыз өзүбүзгө. Базарга барып эле ушуну алсамбы же эмне тамак жесем деп мындай өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калабыз да. Мунун баарынын себептери ушул. Бала чагыбызга барсак тапсак болот да, значит, родители вот так делали деп. Дальше игра в молчанку бул кандай оюн? Бул мисалы үчүн бир нерсе кылып апабызга жакпаган кыймыл аракет кылабыз, анан ал бизди игнор кылып баштайт да. Көрмөксөмгө салып же бир нерсе деп сурасак жооп бербей коет. Кимдин ата энеси ушундай эле? Менин ата энем мындай эмес болчу, бирок мен көргөм да. Жеңелеримден, мисалы үчүн кошуналардан ушинткенин көргөм. Анан ошол кезде бала аябай жаман болот. На самом деле лучше ушинткенден көрө мындай лучше урушуп койгон жакшы да, баланы чем игнор кылгандан көрө. Эми баарыбыздын эле балдарыбыз бар да, өзүңөргө ошо жаттап жазып алсаңар, эгерде мынтип тылтыңдап игнор кылсаңар, баланын психикасына аябай кооптуу мындай туура эмес көрүнүш булчу. Бала анан уязвимый болуп калат. Башкалардын маанайын карап, ал кандай кабак түйдү, кийин мисалы үчүн эмне үчүн элемне деп жашайбыз? Себеби биз элдин оюнунда эле коркпойбуз, биз ата энебиздин оюнунда мындай жашап жүрөрүбүз да, ошондон коркобуз. Дагы деле кичинекей балага окшоп жанагындай реакцияда застревать этип калабыз да. Мен ушундай кылсам, ал мени жактырбай калат деп ойлойбуз, бирок чынында анын түбүндө мен ата энемди разочарую деген коркуу менен жашайбыз да. Ошондуктан, эгерде если вы не хотите балдарыңарды ушинтип чоңоюшту, анча-мынча оюн уккула, ал менен чоң адамдай сүйлө. Эми анын деле нюанстары бар, башка күнү бир өзүнчө тарбия жөнүндө эфир өтсөм керек. Бүгүнчө ушуну жаттап калыңыздар, игнор кылбайбыз балабызды. Суроо берсе жооп беребиз. Даже если жиниңер келип атса дагы, мен азыр ачууланып жатам, давай анан сүйлөшөбүз деп койсоңор болот да, мисалы үчүн чүчем игнор кылгандан көрө. Далее, ошондо ушундай бала кандай болуп чоңоет? Күнөөлүү сезим менен чоңоет. Ачууланганды токтотот, ал өзүн басынтат да, нельзя деп калат. Эмоциональный голод деп коет. Бул мындай жылуу сөзгө зар болуп чоңоет да. Жылуу сөз, жылуу мамилени мындай аябай ошого дефицит болуп чоңоюп. Анан андай адамдар уже башка адамдардын көңүлүн карап жашап калышат да, ушуга кантип мен эмнеге таарынып калат деп ойлой беребиз да. Мисалы үчүн өзүбүздү ойлобойбуз да. Ооба, подружкаңыз таарынып калат, ага акча бербесеңиз, өзүңүзгөчү, өзүңүз таарынбайсызбы? Өзүңүзгө акча бербей койсоңуз же, ушул акчаны мисалы үчүн мен өзүмө бир китеп сатып алайын деп ойлодум дагы, анан бир подружкам сурады эле, ага берип койдум, ал таарынбасын деп. Мен таарынбайм деп ойлодумбу же ойлогон жокмунбу? Өзүбүздү мындай акыркы планга коюп койгонбуз да. Анан ошол себеби ушундай дефициттер бар болушу мүмкүн. Анан ата энебиз бизди удобный кылып чоңойтуп коюшу мүмкүн, тарбиялап коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн аларга эми классно же тил алса, анан тартиптүү, тарбиялуу, бергел десе чуркап келип эле кылсаңар. Бирок мындай бала чоңойгондо кийин башка адамдарга деле ал удобный боло берет. Солдат сыяктуучу. Так, чатта сообщениялар бар экен, окуй калайын, Туура дейт, бирөөнүн оюн биринчи орунга коебуз. Ооба. Зато наши дети другие личные границы бар. Ойлонуп сүйлөйбүз, 5 лет личности. Ооба, бирок мунун деле мындай слишком крайность өтүп кетпеш керек да. Биз азыркы жаштар, айрыкча биз бул 90-жылкы балдар ашепке ары кетип калабыз да. Мунун деле мындай плюс-минустары бар. Орто баланс кармаш керек. Но в целом, конечно, кичинекей балдардын границасын тоже эметиш керек. Ладно, бул жөнүндө дагы бир күнү сүйлөшөбүз. Непройденная сепарация от родительской фигуры деп коет муну. Так, дальше идем. Тема кызыктуу экенби? Бул аябай сонун тема. Мага ушул сабакты өткөн аябай жагат. Ушул сабак 2000 сом турат мендечи. Я продавала. Эмоциональный голод, необходимость одобрения. Бул чымчыкты көрдүңөрбү сүрөттөгү? Оозун ачып турат, он ждет, да, когда его покормят. И биз дагы ушундай сүйүүнү, мээримди күтөбүз да. Анан мисалы үчүн эгерде биз сүйүүгө, мээримге зар болуп чоңойсок, ата энебизден ошол сүйүү, мээрим жетпей калса, биз башка адамдын одобрениясын күтүп жашайбыз да. Мисалы үчүн жолдошубуздун же подружкабыздын ушу мактап койсунчу, эметип койсунчу деп кээде жагалданабыз. Ошондуктан дагы биз границабызды коргойбуз. Мейли, мен өзүмдүн жумушум күтүп турат, мен келип ушуга жардам бере калайынчы деп. Кээ бир келиндер бар, аябай тың келиндер барып
любой адамдын кызматын кылып, короосун шыпырып, казан пазандарын жууп жүрө берет, өзүнүн балдарын карабайт, мисалы үчүн сабак окубайт же иштебейт, бирөөнүкүн жасап жүрө берет. Себеби жаш кезинен аны ой молодец деп мактап коет, анан ошо мактоого зар болуп жашап жүрө берет да. А бизде ошондо эмоциональный зависимость болуп калат башка адамдардан. Так, чатта 5 сообщение алып кеттир дейт. Ооба, кызыктуу сонун дейт. Сонун сабак болду. Мен точно андайга кирбейм дейт. Это хорошо. Эми ар бир адам индивидуально, да. Кээ бирлер өзүн тааныйт, кээ бирлер да, это не про меня деп айтышы мүмкүн. Так, хорошо. И когда биз ушундай кылганда, муну башка адамдар аябай сезет да. Айрыкча абьюзер, манипуляторлор ушундай удобный адамдарды сезет алыстан. Эгерде өзүңөрдү таанып жаткан болсоңор, это знак да, значит ушунун үстүнөн иштеш керек. Мисалы үчүн в детстве, если мама мынтип айтчы да, тур мына бул жерлерди жыйна, карачы, какой кошмар, бардак деп урушат да, анан биз өзүбүздү күнөөлүү сезип калабыз. Кийин ушул дайыма кайталана берет, кийин мисалы үчүн жолдошубуз айтса, биз кайра эле мурунку сезимге түшүп кетебиз да, память менен кетебиз да, мурунку травмаларга түшүп кетебиз дагы, өзүбүздү күнөөлүү сезип калабыз. А мисалы үчүн мен азыр жумуштан келип чарчап отурам, идиштер жууш керек. Идиштер жуулбай турат, анан ал турбол идиштер жууп койбойсуңбу деп айтса, мен ушу мурда мага урушкандар эсиме келип кетет дагы, анан деп туруп чарчап турсам дагы туруп барып жуймун да, себеби это тоже нарушение моих границ. Себеби мен азыр эс алгым келип атат. Мен ушул кишинин маанайы, мисалы үчүн ал жок болсо мен эс алып жатмакмын да, ал бар үчүн мен айла жок туруп кыймылдап атам да. Это же тоже нарушение моих границ, туурабы? Мен өзүмдү тандабай атам да азыркы кезде. Бул эми үйүңөр жыйнабагыла деген призыв эмес, бирок өзүңөрдүн ощущенияңарды байкагыла, өзүңөр эмнени каалап жатасыңар деген сөз да. Дальше. Вот, теперь интересный момент. Как защищать свои границы? Өзүбүздүн границабызды кантип коргойбуз? Бул жерде азыр бир нече этаптар айтылат, маанилүү аябай. Дептерге жазып отуруңуздар, конспект кылгыла. Чтобы защищать свои границы, вот мисалы үчүн границы, да, решетка турбайбы бул сүрөттө? Ал эгерде ошонун түйүнө опора койбосо, кулап кетет. Мындай жөн эле границаны коюп койсо, кулап кетет, туурабы? Ушунун түйүндө опора болуш керек. Ошондой эле адамдын ичинде опорасы болуш керек да. Опорасы жок болсо, бул граница кулап кете берет. Улам сайын коюп коесуң, со мной так нельзя дейсиң, анан кайра эле кулай берет. Ошондуктан түйүүбүзгө бекем опора түзүшүбүз керек. Бул опораны кантип түзөбүз? Азыр кенен айтып беремин. Самоуважение керек, знание о себе, своих ценностях керек, выдерживание своей плохости. Все, азыр по пунктам кетет. Создание опоры, договор с самим собой дейт. Опораны кантип түзөбүз? Бизде ушу опора жок болсо, ичибизде опора жок болсо, границабыз бекем эмес, кулап кала берет, коргой албайбыз. Башка адамдарга жагалданабыз, зависимость болуп калабыз, Анан биз канчалык көп опора болсо ичибизде, ошончолук өзүбүздү уверенно сезебиз. Опоранын түрлөрү болот. Бул тышкы опора жана ички опора. Опора дегенди түшүнөбүз да, мындай эмнеге таянам, таянуу, Мен эмнеге таянам? Мисалы үчүн тышкы опоралар бул эмне? Финансовый, акчабыз көп болсо, таянарыбыз акча, Акчабыз көп, мындай каалаганыбызды кылып жүрөбүз, сүйлөйбүз, каалаганыбызды. Эгерде акчабызды алып койсо, кайра эле мындай коён болуп калабыз, Балким бул мындай тышкы опора да. Материальный бул мисалы үчүн машинабыз болсо же үйүбүз болсо, тоже өзүбүзгө ишенип баштайбыз, Мнение авторитета бул кандай? Бул бизден чоң же биз кимди сыйлайбыз? Аксакалдардын оюн тоже опора кылсак болот. Мисалы үчүн мен өзүм мындай мисал келтирели. Кандай десем, жолдошум мен айтып атат да, сен муну кылбай атасың, сен жамансың деп мен жамандап атат да, анан мен өзүмө ишене албай атам да, ушул кезде опорам жетпей туруп, анан апамды сыйлайм да, апама барып сурайм да, апа ушинтип айтып атат го, чын эле ушундайбы десе, ой кызым, аныкы туура эмес, сеники туура деп койсо, о деп биз ошо апабызга таянып алабыз, апанын оюна, мнениясына таянып коебуз. Ага таянганда мындай өзүбүздү кичине уверенно сезип калабыз. Мына апам меники туура деп айтты деп, мисалы үчүн өзүбүздү уверенно сезип калабыз. Же мисалы үчүн курсы, бир сабактан бир нерсени үйрөнүп алдык, ушундай турбайбы деп ошол маалыматка таянабыз, Бара биз канча көп окусак, канча көп билим алсак, ушул билимдер биздин внутренний опорабыз болуп калат, ички опора, кийин айтып берем. Близкие люди, жакындарыбыз, эгерде мисалы үчүн жакындарыбыз болсо, бизге опора берген, бизге поддержка берген жакындарыбыз болсо, бул дагы
жакшы религияга таянышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн шариатта там эмнелер бар, там муж должен махр дать, да, например. Биз сурайбыз да, там сен мага махр бересиң десе, жок десе, анан биз религияга таянып туруп айтабыз. А шариатта айтылганда сен мага махр беришиң керек деп, мисалы үчүн ошого шылтап туруп айтабыз да, не потому что сен мага бер мага, я ошону хочу деп айта албайбыз дагы, анан шариатка таянып туруп айтып коебуз, шариатта жазылганда же мисалы үчүн мындай закондо мындай жазылганда деп таянабыз, же мисалы үчүн закондо дагы эмне болушу мүмкүн. Бир адам келип менин үйүмө кирип аткан болсо, мен милицияны чакырып коем, туурабы? Закон мени коргойт, мен законго таянып атам, мыйзамга. Правосудие, сотко кайрылсам болот, мисалы үчүн бирөө мени бүгүн сабап кетсе, мен андан слабыймын, мисалы үчүн бир киши мага кол көтөрдү дейли, анан мен ага мындай отпор бере албайм дагы, мен кайра эле эмнелерди колдонсом болот, акчаны, жакындарды, же сотко кайрылсам болот, милицияга чалсам болот, аны ошо биздин мамлекет дагы коргойт. Бул дагы биздин опорабыз, тышкы опорабыз. Психолог тоже болушу мүмкүн, себеби биз психологко барабыз, опорабыз жок кезде мен монтип коркуп атам дегенде ал бизге опора берет. Власть, бийлик дагы аябай чоң опора болот. Бийликте адамдар бийликте турганда коркпой бүт мындай кыймыл аракеттерин жасашат, анан бийлик кеткен күнү эле уже кайра эле никто болуп калышат, Ошондуктан мунун баары мен азыр айткандарым бул тышкы опоралар да, бул ичибизде жок. Бир күнү мисалы үчүн ушуну алып койсо, кайра эле опорабыз жок кала беребиз. Ошондуктан бизде внешний опоралар ооба болуш керек. Конечно, акчабыз, үйүбүз, тааныштарыбыз болсо бул аябай сонун. Бул жакшы, бирок канчалык опорабыз көп болсо ошончолук жакшы да, өзүбүзгө уверен болобуз. Ал эми азыр ички опораларды айтып берем. Бул ички опораларды сизден эч ким тартып ала албайт да. Бул өзүңүздүн ичиңизде болгон ишеним. Бул ички опораларга эмне кирет? Умение. Бир нерсени билсеңиз, бир нерсе кылганды, мисалы үчүн акча тапканды билсеңиз, же сатканды билсеңиз, бир нерсени тиккени билсеңиз, сиз ушуга таянып, любой жерде өзүңүздү коргоп кете аласыз, элге пайда бере аласыз, акча таап. Мисалы үчүн банкрот болуп калсаңыз деле, мисалы үчүн 10 жыл бизнесмен болдуңуз, бизнес курдуңуз, анан ал банкрот болуп калса, мисалы үчүн акчасы жок калды, там үйү жок калды, бирок жанагы билими бар да, ал кайра эле бат эле башка жумуш баштап туруп эле кирешеге чыгып кете берет оңой эле. Бул ички опорасы, себеби ошол акча тапканды үйрөнгөн, бул ички опора. Эмне үчүн бай адамдар өздөрү мындай бай болсо, алар любой момент мындай банкрот болсо деле кайра эле нолдон миллионго чыгып кете беришет. А эгерде мындай наследствого калган эмелер, балдар, кээ бирлер ал акчаны тапканды үйрөнбөсө, жөндөмдөрү жок болсо, ал акчаны жоготсо болду, опорасы жок. Себеби түйүндө мындай умениясы жок, ошол акчаны өзү тапкан эмес. Ошондуктан силерге деле мисалы үчүн бир мындай ой да, эгерде силер балаңарга мындай готовый бүт нерсе жасап бере берсеңиздер, анын ичинде вот это умение жок болот. Ошондуктан баланс кармайбыз. Ал дагы жашоодо бир нерселерди үйрөнүшү керек. Ошого жол беришибиз керек, Далее ценности. Ценности деген азыр дальше болот. Сепарированность. Бул ошол башканын оюн укпайсыздар, өзүңүз билесиздер да. Бул тоже опора. Внутренний опекающий родитель деген бул ичибизден өзүбүздү мактай алышыбыз керек. Өзүбүздү поддержка кылышыбыз керек. Терапия с психологом. Эгерде биз терапияга барсак дагы, жанагы кичинекей кезибизде сынып калган шагыбыз, ушулардын баарын түздөп, оңдоп, опорабызды бекемдесек болот. Духовность. То же самое. Медитациялар жасасак, өзүбүзгө болгон ишенимибиз жогорулайт. Создание своих ценностей. Эми силерге мындай тапшырма да. Азыр кылсаңыздар болот, сабак бүткөндөн кийин да кылсаңыздар болот. Өзүңүздөргө ценность жазып чыгасыздар. Ценность деген бул эмне? Бул менин эрежелерим, правила да, мои. Мен эмнени туура көрөм, мен эмнени баалайм. Мисалы үчүн бул жерге мен өзүмдүн ценностьтаримди жазып кеттим да, например, да. Что я могу? Мен эмне кыла алам? Что для меня ценно? Мен эмнени баалайм? Заниматься тем, что мне нравится. Мисалы үчүн мен бир нерсеге кызыксам, бир нерсени жасагым келсе, ушуну эч ким менден тартып ала албайт да. Мен ушундай адаммын, мисалы үчүн эгерде мен психологияны окусам, психологияны окуйм, математиканы окусам, математиканы окуйм, анан мага мисалы үчүн бирөө келип эле, жолдошум же апам же, ай сен кызым психологияны окуба деп айтса, с чего это дейм да? Ничего себе, жок, мен муну кылам баары бир, бул меники.
деп айта алам да, себеби мен ушуга ишенемин, это моя ценность. Мисалы үчүн дагы кандай баалуулуктар болушу мүмкүн? Ата энем, менин ата энем менин баалуулугум. Мисалы үчүн эгерде ата энемди жакшы көрүп сыйласам, өзүмө точно уверенмин да. Мисалы үчүн бир күнү жолдошум келип туруп, ай сен ата энеңе барбайсың десе, эмнеге деп мындай таң каласың да даже. Жок, барам. Мындай талаша алабыз да. Бул менин баалуулугум, бул мен жашоодо мындай святой, сыйкыр мындай мен үчүн бул баалуу нерселер. Мен муну эч кимге бербейм деп өзүбүзгө создаем ценности. Мен эмнелерди баалайм, эмнелерди жакшы көрөм, эмнелерди сыйлайм, мен ушуну эч кимге бербейм деп талашышыбыз керек да. Бул менин баалуулуктарым. Дагы эмнелер болушу мүмкүн? Мисалы үчүн меники свободно распоряжаться своими ресурсами. Ресурс да, бул эмне? Менин энергиям, менин убактым, менин айлыгым. Мисалы үчүн мен айлыгымды өзүм таптымбы? Мен муну эч кимге бербейм. Силер мисалы үчүн азыр келип мага карызга бер же мага акчаңды бер десеңер, жок. Бул меники деп мен талашам да, себеби мен муну өз мээнетим менен таптым, өзүм баалайм муну. Бул мага керек деп ишенем да, ошондуктан муну менден эч ким тарта албайт. Силер дагы өзүңөр үчүн жазып чыгышыңар керек. Мен үчүн эмне баалуу? Мисалы үчүн менин балдарым мен үчүн баалуу деп жазсаңар болот да. Мен өз балдарымды баалайм, эч кимге бербейм. Мисалы үчүн балаңызды бирөө келип бер десе, талашасыз да, туурабы? Себеби бул сиз үчүн баалуу. Эмне баалуу эмес болсо, аны биз мындай мейли деп койсун. Мисалы үчүн мен үчүн эмне баалуу эмес? Я не знаю, там бир мага кереги жок бир буюм баалуу эмес, ушуну да алам десе, ой ала бер деп коем, туурабы? Мен үчүн эмнелер баалуу, ошолорду жазып чыгам. Ушуларды отуруп алып, өзүңөргө мындай эреже сыяктуу түзөсүңөр да, муну мен эч кимге бербейм, муну мен өзүм билем деп жазып чыгасыздар. Муну дагы билиш керек. Көп адамдар ушуну билбейт, жашап жүрө беришет. Мисалы үчүн менин убактым мен үчүн баалуу эмес. Ошон үчүн мен ким эмне сураса, кимге кандай жардам керек болсо чуркап барып өзүмдүн убактымды бекер тарата беремин. Демек мен өзүмдүн убактымды баалабаймын. Эгерде бааласаңыздар, ошону жазып чыккыла, мен өзүмдүн убактымды баалаймын деп. Воспитывать своих детей. Мен өз балдарымды кандай тарбиялайм, өзүм билем деп жазсаңыздар болот, эгерде кааласаңыздар. Анан что мне не подходит? Мага эмне туура келбейт? Мен эмне үчүн күрөшөм? Мисалы үчүн мага кол көтөрсө бирөө жарым, байкем болобу, атам болобу, жок, мен мушташам, күрөшөм, мен андайга жол бербейм, туурабы? Потому что мне это не подходит деп твердо билем, ошону да жазып чыгам. Дагы эмне? Критикуют на людях. Кээ бир адамдар бар го, мындай элдин көзүнчө эле, ай сен чайың мындай болуп калыптыр, тузуң мындай болуп калыптыр, анан жемелей беришет го кээ бир эркектерчи. Мен мисалы үчүн ушуну аябай туура эмес көрөм. Мен айтам да жолдошума, эгерде мындай критика кылгың келсе, мага өзүмө адам жокто, эч ким укпаганда, даже балдар, ата энелер эч ким жокто айта бер каалашыңча. Мен аны мындай туура көрөмүн, түшүнөм, все хорошо, ушун мындан ары мындай кылбайм деп жооп беришим мүмкүн. Эгерде сен мисалы үчүн мен ата энем көзүнчө же досторум көзүнчө ушинтип, ай сен муну туура эмес кылып атасың деп критика кылсаң, мен муну туура эмес көрөм. Бул дагы менин баалуулугум. Это мое правило, да, мисалы үчүн. Мен муну эч кимге жол бербеймин. Мен ушуну жазып чыгам. Что мне не подходит? Ушуларды силер баарыңар жазышыңар керек, себеби жазбасаңар мындай эле жүрө берет да, анан силер билбей эле ушинтип эле границалар кете берет. Эгерде точно жазып чыксаңар, все деп эстейсиңер да. Вот это мне не подходит. Берут мои вещи без спроса. Мисалы үчүн бир нерсени сурап алсаңар, мейли беришим мүмкүн. Эгерде сурабай алсаңар, конечно, менин жиним келет да, например. И жана башкалар. Эми муну өзүңөр ойлоп, таап жазышыңар керек. Дагы кандай баалуулуктар болушу мүмкүн? Ойлонуп көрөсүздөр, жазасыздар. Взращивание своего опекающего родителя. Бул ар бирибиздин ичибизде ата эне деген состояние болот да, родительские. Ал же урушат, же колдойт. Урушушу мүмкүн, там сен эгерде бизди жаш кезибизде дайыма мынтип жемелеп уруша берсе, биз өзүбүз уруша беребиз ичибизденчи. Эгерде биз өзүбүздү ичибизден урушпасак, мактасак, колдосок, бул дагы бизге ишеним, опора берет. Анан муну байкаш керек. Мен өзүмдү качан уруштум, эмнеге уруштум, туура уруштумбу же туура эмес уруштумбу, ушундай нерселерди байкап жүрүш керек. Азыр чатты окуй калайын. Ценность, баалуулук. Сонун сабак болуп атат, рахмат. Ар бир адам өзгөчө баалуулук же касиеттерге ээ. Мен талашам, менде бар ушундай. Ооба. Эгерде бир нерсени талашсаңар, демек бул силер үчүн баалуу. Анан силер ушу силерге баалуу нерсе үчүн талашсаңар, бул эгоизм эмес же жаман нерсе эмес, бул силердин баалуулугуңар.
мисалы үчүн кээ бир адамдарга религия баалуу, анан ал мисалы үчүн жок, там менин көзүмчө там ислам религиясын жамандабагыла деп айтышы мүмкүн, ал анын баалуулугу. Мисалы үчүн башка адам үчүн ай ладно, мага баары бир деп коет да. Анан кээ бир адамдарда мындай эме болушу мүмкүн да, бир туугандарын мисалы үчүн сөз тийгиздирбейт, менин көзүмчө мен ушундаймын да. Менин көзүмчө эгерде там мен байкемди же сиңдимди бирөө жарым жамандаса, эгерде аныкы туура болсо деле жок деп мен талашам да. Мен бир тууганыма сөз тийгизбе, бул менин баалуулугум, бул менин бир туугандарым деп айтам да. Кээ бир адамдарга баары бир болушу мүмкүн. Анда андай баалуулук жок, анын көзүнчө ата энесин жамандап отура берсең болот. Бар го ошондой адамдар, мисалы үчүн чогуу отуруп алып, ой сен апаң мындай, атаң тигиндей десе, ооба деп отура беришет. Демек анда андай баалуулук жок. Силер өзүңөр үчүн мен үчүн эмне баалуу деп сурайсыңар дагы ошону жазасыңар. Бул менин баалуулугум. Анан ошону талашасыңар. Так, дальше. Өзүбүздү урушабыз, өзүбүздү жемелейбиз. Ушул моменттерди кармап туруп эле өзгөртүшүбүз керек. Эгерде границабызды коргогонду үйрөнгүбүз келсе, ушундай моменттерден башталат да. Бул майда кирпичиктерден курабыз опораны. Опораны курбасак, биз башка адамдарды тоже ушинтип тепселей берет биздичи. Биз өзүбүз сыйласак, өзүбүздү мындай жогору койсок, ошондо башка адамдар тоже сыйлайт биздичи. Мисалы үчүн мен мындай мисалым бар да. Күндүз уктасам аябай күнөөлүү сезе берет элем өзүмдүчү. Себеби мурун эми ата энебиз жумушка кетчи, анан алар жумуштан келгенче үйдү жыйнап, тамак аш жасап, балдарды карап отуруш керек. Кээде уктап каласың да, уктап калсаң анан келип урушат да, бүгүн эч нерсе кылбаптырсың, уктап жатыптырсың дегенде мен өзүм уже өзүм урушам да. Кийин мен күйөөгө чыгып кетсем деле, жалгыз жашасам деле, мисалы үчүн даже жада калса кайнене кайната эч ким жок, өзүмчө эле үйдө жалгыз уктап калам, мисалы үчүн чарчадым, анан ойгонсом эле өзүм урушуп баштайм. Эмнеге уктадың? Андан көрө кир жуусаң болмок, мындай кылсаң болмок деп уруша берчимин да. Анан мен ушундай сабактарды көрүп, психологияга келгенден кийин өзүмдү урушпай баштадым да. Демек, оказывается, биз өзүбүздү колдошубуз керек. Бизди ким колдойт өзүбүздү урушсак деген маалыматтарды алгандан кийин өзүмдү урушпай калгам да. Күндүз мисалы үчүн уктап калдымбы, ойгоном дагы сразу автоматтык түрдө мага мындай сөздөр келет да. Дагы уктадың, 2 саат өтүп кетти, жинди, жалкоо депчи. А мен аларды өзгөртөм. Атайын мындай, даже вслух керек болсо, эч ким жок болсо, жанымда өзүм вслух айтам да. Аида, молодец, Азамат, эс алып алдың, уйкуң келиптир, аябай сонун эс алдың, кандай сонун болду, денең жыргап калды, рахмат деп өзүм айтам да. Мен өзүмдү колдойм, көрдүңөрбү? Мен өзүм ушинтип колдоп баштаганда, муну башка адамдар мен аны айтпасам дагы сезишет. Мен мисалы үчүн өзүмдү ушинтип колдоп турсам, башка адамдар деле мени тартынткандан коркот. Чынындачы, алар сезет, бул адам что-то себя любит, что-то опасно с ней дейт да. И мен ошентип күндүз уктагандан коркпой калгандан кийин мага эч ким эч нерсе дебей деле калды. Мисалы үчүн кааласам уктайм, каалабасам уктабайм. Негизи мен күндүз уктабайм бирок. Вот. Ошондуктан өзүбүздү кайсыл жерден урушуп атабыз жазгыла дептерге, жазгыла, прям ручка алып жазгыла. Өзүңөрдү уруштуңарбы? Ой сен минтиң тигинтиң деп. Все, ошону өзгөртүп эле. Эмнеге урушуп атасыңар өзүңөрдү? Туура урушуп атасыңарбы же жөн эле мынтип жемелеп атасыңарбы? Жөн эле өзүңөр жеп атасыңарбы? Урушкандын пайдасы барбы же жокпу? Мисалы үчүн мен уже уктадым, турдум, все, эми урушкандан өзүмдү жегенден эмне пайда? Пайда жок. Өзүмдү мактап коем. Все, молодец, Аида, сонун уктадың, молодец. Сонун эс алдың деп коюп, приятный настроение, позитивде кетесиң да. Өзүбүздү ушинтип колдойбуз. Что такое родительский интроект? Бул бизге кылымдан тип келе берген сөздөр да, мисалы үчүн нельзя лежать без дела, жөн жатпаш керек. Азыр күлүп атасың, эртең ыйлайсың, анан хорошего почувствовать деген мамам көп айтчу эле. Жакшы бир нерсе мындай аз эле болот депчи. Все, бүт нерсе жакшылыктын чеги бар деп айтчу. Биз ошого ишенип алабыз дагы, ал чынында ошондойбу же андай эмеспи? Анализ кылбайбыз, жүргүзбөйбүз. Ушундай экен, без дела нельзя лежать, все, значит мен эс алдым, значит мен жаман адаммын деп урушуп жүрө беребиз. Ушундайларга маани беребиз. Чын эле ушундайбы же балким ушул мага программа керекпи же керек эмеспи деп өзүбүзгө суроо беребиз, өзгөртөбүз. Макулбу? Жазабыз ушундай моменттерди. Так, дальше деген выдерживание своей плохости, чувства вины. Ушул эң жаман, ушул эң оор. Баарынан дагы тигилерди жасап келатасыңар да, шарттарды жасайсыңар. Ушунусу эң оор. Бирөөгө жок дедиңерби, все, автоматически мурдагы программа кетет да, с детства. Бирөөгө жок дегенде урушуп салчы же күнөөлүү сезим кылып салчы, анан ошолор чыга баштайт. Ошого чыдаш керек.
ошону кадимкидей чыдаш керек. Вот мисалы үчүн подружкаңарга айттыңар, жок мен акча бере албайм. Анан 5 мүнөт мынтип калтырап титирейбиз. Эми мен жаман көрүп калды, эми кайненем жолдошума жамандайт или там минти тигинти деп өзүбүздү уже урушуп баштайбыз ушул кезде. Ушуну чыдаш керек. Ооба. Ушундай болду. Я себя выбрала десеңер дагы, и ушул өзүм жаман, мунун көзүнө жаман көрүндүм дегенде жол бериш керек. Ооба, ал мени азыр жаман көрөт. Мен баарына жага албайм. Эми что поделать, зато мен өзүмдү тандап атам деп вот это надо выдержать. Прям выдерживайте. Ушул эң оор да. Выдерживайте. Прям проживайте. Это тяжело. Анан өзүбүзгө бирок мындай баланс коюшубуз керек да. Мисалы үчүн ошибка өтүп кетпейбиз. Биз кантип билебиз? Мен туура кылып атамбы же туура эмес кылып атам? Өзүңүздөн сурайсыз. Мен бирөөнүн границасын бузуп атамынбы же бузбай элеминби? Же өзүмдүкүн коргоп атамынбы? Мисалы үчүн мен курсагым ачка болсо, мен барып бирөөнүн тамагын жеп алдым дейле. Мен айтып атам, мен өзүмдүн границамды коргоп атам, мен ачка болчумун, бирок бирөөнүн тамагын тартып алдым да. Демек меники туура эмес бул жерде. Өзүбүзгө суроо беребиз. Мен бирөөнүн границасын буздумбу же бузган жокмунбу? Мен подружкам менден крем же бул духиңди берип турчу, сумкамды берип турчу деп сураганда, биз ага жок деп айтканда, мен анын границасын бузуп атамынбы же бузбай элеминби? Же просто өзүмдүкүн коргоп атамынбы? Эгерде өзүмдүкүн коргоп аткан болсом, всё, я хорошая. Ал мени жаман көрсө, жаман көрсүн, я для себя хорошая деп өзүңөргө мындай анализ бересиңер да, баа бересиңер. Эгерде чындап эле бирөөгө наезд кылып аткан болсоңор, анда сиздердики туура эмес. Мисалы үчүн, балким силер барып подружкаңарга ой мен баламды карап берчи деп наглеть этип атасыңар, ал жок десе анан почему это нет деп анын көзүнө жаман көрүнүп атасыңар, бул жерде өзүңөргө тест да. Мен аныкын бузуп атамынбы же өзүмдүкүн коргоп атамынбы? Мен өзүмдүн территориямда турамынбы же бирөөнүкүнө кирип кеттимби? Ушинтип өзүбүзгө тест кылабыз. Эгерде өзүбүздүн территориябызда болсок, значит башка адамдарга эмнени сезсе, это их ответственность деп жол беребиз. Да, ооба мени жаман көрөт. Обязательно сөзсүз бул этаптан өтүш керек. Баарыбыз эле мындай жакшы кыз болгонду жакшы көрөбүз, эч кимди таарынтпагыбыз келет, таарынткыбыз келбейт, жакшы бойдон кала бергибиз келет бирөөнүн көзүндөчү. Мен деле кээде мисалы үчүн ойлоп кетем да, өзүм деле 3-этаптамын, бирок кээде түшүп кетем да. Бир нерсени мындай кылып койчу деп сурашат го, жалдырашат го, анан эми я не хочу, да? Мне неудобно. Я не хочу. Просто эле не хочу. Анан жок дейм да, анан кээде кайра эле өзүмдү мындай жемелеп койгум келет, анан ушуну может надо было помочь. Но я не хочу. Если я не хочу, всё. Ошондо мындай өзүбүзгө суроо беребиз да. Бирөөнүкүн мен азыр тартып алдымбы, бирөөнүкүн буздумбу же просто өзүмдүкүн коргодумбу? Эгерде просто өзүмдүкүн коргоп аткан болсом, ал силерди жаман көрүп аткан болсо, это его чувство. Отдайте ему это чувство. Пусть сезе берсин. Да. Пусть сезе берсин. Ничего страшного не будет. Ошибки. Кандай каталарды кетиребиз? Всё, эми мындан ары силер сабактан чыгып туруп эле бардыңар, там границы защищать. Тоже каталарды кетиребиз да. Кандай каталар болушу мүмкүн? Мен силерге мындай алдын ала айтып коеюн. Неадекватные ценности болушу мүмкүн. Уход в крайности, безответственность. Бул мисалы үчүн мынтип ойлоп атабыз да, балабыздын курсагы ачка болду да, ал келип туруп, мен ачка болдум, тамак жасап бер деп атабыз. Я не хочу деп отурабыз, Нет, я не хочу, мен өзүмдү тандап атам, границамды коргоп атам деп кичинекей балабыздын курсагын тойгузбай койдук. Бул туурабы, туура эмеспи? Бул туура эмес. Бул эмнеге кирет? Бул жоопкерчилик сизге кирет. Себеби кичинекей бала ал өзүн өзү курсагын тойгуза албайт. Аны биз төрөгөндөн кийин биз ага жоопкерчиликтүүбүз. Ушинтип мындай ошибке кетип калбайбыз да. Баланс кармайбыз. Анан мисалы үчүн кээ бир видеолор болуп калат го, там, ой, мага тузду берип койчу деп сураса, ой, нет, ты не имеешь права, прокачала я личные границы деп тоже мындай неадекватно эметип кетпешибиз керек да. Если нам не сложно, помогайте на здоровье. Мен силерди эч кимге жардам бербегиле деп чакырбайм, просто өзүңөрдү да тандашыңар керек. И в это время, мисалы үчүн, если вам удобно, если можете, пожалуйста, жардам бергиле. Мисалы үчүн тоже второй пример да. Апаңыз чалып, мен там больницага алып барып келчи срочно десе, жок, мен азыр эс алып атамын, же мен там мындай, мен границамды бузбагыла деп эметип атабыз. Бул тоже неадекватно да. Себеби апаңыз балким чын эле катуу ооруп жаткандыр. Ага срочно экстренный ситуация, экстренный жардам керек болуп калышы мүмкүн, Ошондо мындай
Везде нужно с разумом, да, подходить. Просто эле все мен коргошум керек, өзүмдү тандашым керек деп эле мындай ошибке кетип калбайбыз. Бул ушундай каталар болушу мүмкүн да. Экинчиси бул договорные обязательства. Эгерде бир жерде иштесеңер, иштейсиңер, начальник силерге могул жумушту аткар деп айтат. Нет, я не хочу, ты мои границы нарушаешь дебейбиз. Себеби биз бул жумушка акча алабыз. Эгерде бир нерсеге өзүңөр макул болуп, бир нерсени договорились, ошону аткарабыз. Бул жерге мындай мои границы деп айтпайбыз. Мисалы үчүн мен да тоже бир жерде иштеймин, мен жумушка барышым керек. Мен кечиктимби, мени урушат, там зарплатамдан штраф кетирет. Бул туура нерсе. Себеби бул договор. То есть договорго не относится. В договоре ваши границы вы сами подвинули. Вы сами разрешили, мисалы үчүн, с 8 до 5 мен жумушта болом, значит иштешим керек. Все, с 8 до 5 өзүңөрдүн убактыңарды вы не распоряжаетесь. В пределах ваших должностных обязательств работодатель силерге там тапшырма берет, ошону аткарабыз. Или там, например, мен клиенттердин астында, мен клиенттерден акча алам, мен аларга сессия өткөрүп беришим керек. Милдеттүүмүн, себеби акчасын алдым, туурабы? Мен айтпашым керек, мен мисалы үчүн не хочу и не буду деп койбошум керек да. Ошондуктан договорные обязательства все соблюдаем. Нарушение чужих границ. Мисалы үчүн мен туулган күнүмдү сонун өткөргүм келип атат деп, саат 12-де кишинин баарын үйүмө чакырып алып, чоң музыка коюп, баарыбыз бийлеп атабыз, мен ылдыйкы этаждагы кошуналар мага жалоба кылат. Мен айтам, я хочу, я буду деп. Бул туура эмес. Мен бирөөнүн границасын бузуп атамын. Алардын тынчтыгын алып атам. Закондо жазылган границалар бар, мисалы үчүн саат 10дон кийин же мынчадан кийин мынча громкость болбош керек деген. Мен эгерде ошо бирөөнүн границасын бузсам, меники туура эмес болот. Ошондуктан өзүңөрдүн границаңар бүтө элек жерде, вот ошол жерде коргойсуздар. Внутри своих границ. Бирөөнүкүнө кирип кетпейбиз, Нападение тоже ошондой да болушу мүмкүн. Мындай, когда особенно экинчи этапта жүргөндө ошибке бирөөгө нападать этип салышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн ал бизге бир нерсе деп айтты, анан сен өзүңчү андай-мындай деп ашыкча агрессия берип салышыбыз мүмкүн. Бул дагы туура эмес. Ошону байкайбыз. Так, бул жерде мындай пример болгон, тоже интересный. Мен жолдошум жазган ушул сообщениянычы. Мен инстаграмга бир нерселер жүктөп жүрөм да, там видео какие-то или там истории, анан ошентип жазып коюп турмагачы, чем постоянно вести свой инстаграм и выкладывать свои танцы, лучше бы детьми занялась дейт. Балдарды карабайсың жакшылап. Ладно, блогеры дейт. Не блогер болуп кеткенсиң деп атат да магачы. Они хотя бы башка блогерлер там акча таап атышат, а сен уже 2 года инстаграм ведешь, бесполезно деп айтып атат да. Анан бул жерде эмне болуп атат? Давайте разбор кылабыз, как психолог разбираю, да. Бул жерде 3 нерсе болуп атат сразу. Манипуляция чувством вины. Мени күнөөлүү сезимге түшүрүп атат. Зачем все это делаешь деп күнөөлүү сезимге түшүрүп атат. Экинчиден, башка адамдар менен мени салыштырып атат. Вот алар акча таап атат, а сен таппай атасың деп мага замечание кылып атат. Анан манипуляция чувством вины, вот как мама, да, ты плохая деп атат да, балдарды карабай атасың деп. Анан обесценивание. 2 жылдан бери алып барасың, эч кандай результат жок деп айтып атат, мисалы үчүн, мен ал кезде жаңы эле алып барып баштагам, мне было важно, да, я хотела. Анан ушуга мисалы үчүн кантип биз таарынып же травмага же жертвага түшүп кетпейбиз. Бизге эмне керек? Бизге опора керек ушул кездечи. Опораны бизге эмне берет? Вот пункты я написала. Знание о том, что я хорошая. Мен туура эмес нерсе киргизген жокмун, мен там жолдошумдун туура эмес кылгандарын айтып берген жокмун же эч нерсени нарушать эткен жокмун, туурабы? Закондорду бузган жокмун. Мен мындай туура, пайдалуу, керектүү же өзүмө жаккан контенттерди чыгарып жатам өзүмдүн страницама. Это моя страница, мен аныкына киргизген жокмун, туурабы? Же бирөөнүн сторисине чыгарып салган жокмун, өзүмдүн страницамдамын мен, туурабы? Знание о том, что я хочу этим заниматься, имею на это право. Мага жагып атабы, я это хочу. Бул менин баалуулугум, жана эсиңердеби, баалуулуктарды жазабыз да, это моя ценность. Я хочу вести блог, я хочу с людьми общаться. Знание, что я никого не нарушаю, эч кимди мен бузбай атамын, мен бирөөнүн там жылаңач сүрөтүн чыгарып койгон жокмун, же бирөөнүн секреттерин чыгарып койгон жокмун, туурабы? Мен өзүм жөнүндө чыгарып атамын, имею право. Знание о том, что я хорошая мама, тоже бул жерде, ой, мен балдарымды карап атпаймынбы, а сен минтип атпайсың деп ага в ответ атырылбастан, я просто знаю, уверена, что да, я хорошая мама. Мен аны билем, я в этом уверена.
ага мындай күнөөлүү сезим болуп кетпеймин да, тоже чычалап кетпеймин. Ой, мен балдарды керек болсо карап атпаймынбы с утра до вечера деп жертвага түшүп кетпеймин, спокойно. Мне надо это знать, өзүмдү өзүм ошон үчүн мактап жүрүшүм керек. Я хорошая мама деп билишим керек. Не впадать вот в детское состояние, в жертву. И можно спокойно сказать: хорошо, замечания приняты, но я сама разберусь деп койсоң болот да, ушугачы. Следующие шаги. Дагы кандай кадамдар керек? Шашпайбыз. Ким нулевой этапта болсо, сразу 3-үчү этапка секирбейбиз, университетке тапшырбайбыз, 2-классты бүтпөй туруп. Нулевойдон 1ге өткүлө, 1ден 2ге өткүлө, 2ден 3кө өткүлө. Шашпай, ар бир адамдын өзүнүн темпи болот. Шашпай, бара-бара өзүбүздүн свободабызга, эркиндикке, границабызга өтөбүз. Все будет. Бат болбойт. Мен деле мисалы үчүн муну годами вырабатывала да. Сабактарды көрүп, ошолорду аткарып, анан постепенно келесиң да, мындай бат эле секирип кетпейбиз. Тренируйте навык наблюдения, анализа. Башка адамдарды байкайбыз, карайбыз, ким кандай кылып атат, ким канчанчы этапта, кинолордо бүт мындай суроо беребиз өзүбүзгө. Эмне болуп атат, кандай кылып атат, коргоп атабы, коробой атабы. Ищите, создавайте свою территорию. Мой дом, моя комната, мой зарплата. Мисалы үчүн силер бирөөнүн үйүндө жашасаңар, это мои границы деп айта албайсыңар да. Себеби мисалы үчүн мен азыр за границу барып алып, анан бир подружкамдын үйүнө можно я у тебя поживу деп кирип жашасам, анан мисалы үчүн мен ага мындай каалагандай музыка коюп же кийинип жүрө албайм да, себеби бул анын территориясы. Мен ал жерде өзүмдүн правамды по полной качать эте албаймын. Себеби мен уже бул жакта жашап атканда как-то эметип жашайм да. А эгерде өзүмдүн үйүмдө жашаса, все, это мои границы. Точно билем, кааласам кийинем, кааласам жылаңач жүрөм, каалаганымды кылам да. Ошондуктан өзүңөрдүн территорияңарды түзгөнгө аракет кылгыла. Жоопкерчилик алгыла өзүңөргө. Моя зарплата, эгерде киреше 0 болсо, киреше түзөбүз өзүбүзгө. Только эле мени жолдошум багат, анан мен только эле анын акчасына жашайм деп жүрө берсеңер, границаңар тебелене берет. Себеби вы не можете сказать: бул акча меники деп айта албайсыздар да, туурабы? Эми айта алсаңар, конечно, хорошо, бирок айта албай каласыңар көп учурда. Ошондуктан бир аз болсо дагы өзүңөрдүн кирешеңер болсо аракет кылгыла, өскүлө, кирешеңерди көтөргүлө аракет кылгыла. Моя страница в соцсети, мисалы үчүн мен өзүмдүн баракчамбы, менин баракчама бирөө кирип алып азыр хейт жазса, мен ага айта алам: я тебя заблокирую, бул менин баракчам, мага хейттин кереги жок деп туруп, мен аны кууп чыга алам, туурабы? То есть создавайте свою территорию. Все, чтобы ваше было. Машина своя, дом свой. Ушундайга аракет кылабыз, максат коебуз. Эгерде азыркы учурда андай жок болсо, эч нерсе эмес. 2-3 жылда, 5 жылда, 10 жылда максат коюп, жазып ошого келебиз, аракет кылабыз. А ошол жерден анан өзүбүздүн границабызды смело мындай коргойбуз. Непрошенные советы, критика бул ошол жантип сурабасак дагы бизди бирөө сундай берет го. Ой, сен шишип калыптырсың, минтип калыптырсың, толуп калыптырсың дегендерге тоже жооп беришибиз керек. Эми мен муну сенден сураган жокмун деп мисалы үчүн айтсак болот же. Эми ошондой адамдар бар, андай адамдарга тоже жооп бергенди үйрөнөбүз, Договор с собой. Договор с собой бул жанагы упражненияларды аткаргыла, жазгыла, өзүңөргө эмне баалуу, эмне керек. Говорите из ресурсного состояния. Мисалы үчүн эгерде ушул күнгө чейин силердин границаңарды бирөө тебелеп келген, жеңеңиз, абысыныңыз дайыма эле ай муну кыл деп жумшай берчи, андан ары вы не хотите. Каалап айтасыздар да, ошондой уланганын каалап айтасыздар. Силер бир мындай ачууланып, жиниңер келгенде айтпастан, ошону бир мындай жакшы маанайда, жакшы ресурсный состояние болгондо айтсаңыздар туура болот, эффективдүү болот. Ага нападать этпейбиз, сен өмүр бою мени ушинтип неметип келгенсиң. Эми айтсаңар деле болот. Конечно, я не запрещаю, но минтип айтсаңар да болот да. Вот, я не хочу, мне неприятно, ушуну мындан ары я не допущу деп айтсаңар болот да, спокойно. Эч кандай нападение жок, спокойно. Мисалы үчүн жолдошуңарды деле ал ушул күнгө чейин сен там прическаңды эметип келет, сенин чачың кыска, там некрасивый же андай деп келет, айтасыздар: бул менин чачым, менин денем, мен өзүм билем деп мындай спокойно айтсаңыздар болот да, нападать этпейчи. Дальше бессознательное влияние чувства вины и страха. Эгерде силерде с детства көп күнөөлүү сезимдер, коркуулар көп болгон болсо, бул сиздерге баары бир таасир этет. Силер могул кадамдарды кылсаңыздар деле, ичиңиздеги коркуу аябай чоң болсо, сиздерге терапия керек да. Терапияга барсаңар, ошол коркууларды азайтып,
кетирсеңиздер болот, силердин кадамыңар натыйжалуу болот. Эгерде мисалы үчүн травмаларыңар аз болсо, бул азыркы мен берген советтер менен эле сразу 3-чү этапка чыгып кетесиңер, бат эле. Кылып көргүлө. Вот если получится, вообще здорово, классно. Демек силерге терапиянын кереги жок. А эгерде ошо кылып атсаңар деле все равно күнөөлүү сезим кетпей, коркуу кетпей атса, демек силерге терең иштөө керек өзүңөрдүн үстүңөрдөн. Өзүңөрдү биринчи орунга коюп, өзүңөргө забота кылып, терапия өтсөңөр болот. Бул мындай, андан да бат келесиңер да, өзүңөрдүн точка Б'ңарга. Убрать чувство вины, создать опору. Ушунун үстүнөн иштейбиз. Так, и бул упражненияны тоже для самостоятельного выполнения азыр скриншот кылсаңыздар болот. Жазып алгыла. Ушул суроолорго 100дөн жооп беришиңер керек. Дептерге жазабыз, мисалы үчүн. Биринчи суроо: как люди нарушают ваши границы? Сиздин границаңызды кантип тебелеп жатышат азыркы күндө? Бүт эстейбиз. Мурунку, кечеүнкү, качан болгон, 10 жыл мурун, 20 жыл баарын жазып чыгабыз. Вот ошондо минтип айтты эле, мен чыдадым, минтип айткан полный жазып чыгасыздар. 100дөн кем эмес. Экинчиси, сиз өзүңүз башка адамдардын границасын кантип буздуңуз? Ошону да жазыш керек. Себеби эгерде сиздикин бузуп жатса, сиз деле бузуп жатасыз бирөөнүкүнчү. Анан ой жок, ответ жок, 5 ответ это не пойдет. Эстегиле. Если хотите работать над собой, жазгыла, упражненияны аткаргыла, эффективдүү болот. Аябай терапевтичный ушул упражнение. Жазып чыккыла, как вы сами нарушаете границы. Ошондо силер көрөсүңөр, элдер эле эмес, мен деле оказывается бузат экенмин, мен деле барып бирөөнү критика кылат экенмин, мен деле барып бирөөнүн жумушуна кийлигишет экенмин деп көрөсүздөр да өзүңөрдү со стороны. Третье, как башка адамдардын границасын кантип бузду? 100 ответ. Анан төртүнчүсү, бул интересный, как вы свои границы нарушаете? Кантип өзүңөрдүкүн бузуп атасыңар? Тоже ойлонуп көргүлө. Бул упражнение, это из релиф-терапии, из психологии. В памяти травмалар көтөрүлөт, проработка болот, аябай жакшы, эффективдүү упражнение жасаңыздар. И в заключение жыйынтыктап кетейин, ушул эфирди эгерде бир жолу эмес, дагы кайталап көрсөңөр дагы да натыйжалуу болот. Себеби информация көп, маалымат көп. Мен муну көптөгөн акчаларды төлөп сатып алган информацияларда маалыматтар. Анан баарын чогултуп бир жерде берип салдым да, сжато 1,5 саатта. Көп мындай маалыматты бердим. Ошондуктан кайталап көрсөңүздөр дагы да натыйжалуу болот. Дагы бир сыйра угуп, улам жаңы маалыматтарды угасыздар да. Жок дегенде 2-3 жолу көргүлө эфирде. Запись сакталат, ссылка берем. Бир айдан кийин кайра кирип көрүңүздөр, дагы жаңы маалыматтар келе берет да, уккан сайынчы. Упражненияны аткаргыла, тренируйтесь дегенде бул мисалы үчүн жок деп айтып көргүлө, эмне болот экен, байкагыла, эмне сезип атам, рефлексия да, анализ кылгыла. И жана мен берген маалыматтардын үстүнөн ошо балдарды мен кантип тарбиялаганым туура болот дегенди да ойлонуп көрсөңөр болот да. Эгерде мен азыркы күндө баламды слишком эле границасын тебелеп эметип чоңойтуп аткан болсом, бул эртең кандай болуп чоңоет деп ойлонуп көрсөңөр болот. Ну, в общем, подумайте, да, над этим. Анан инстаграмды да жазып коюп турмун, ылдый чакка, бул менин инстаграм баракчам. Кааласаңыздар катталып өтүңүздөр. Мен блог алып барам. Баарыңарды күтөм, подпишитесь, пожалуйста, мне будет приятно. Вот, сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. WhatsApp номерим бар. Эгерде WhatsApp таппасаңар, ушул инстаграмга жазып койсоңуздар болот. Любой мындай отзыв берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мага мындай болуп атат, кыйналып атам, кантип дальше эметемин деп суроо берсеңиздер, мен дагы жооп бере берем. Мен мындай бесплатный консультация берип мага жагат элдер менен сүйлөшкөн. Ошондуктан сабак силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Давайте бир аз сүйлөшөлү эми чаттан. Кто хочет, микрофон алсаңыздар болот. Кичинеңизде план толтуруп коюпсуз да, күндүз уктап дейт. Көп деле уктабайт элемин, бирок все равно. Да, мен өзүмдү урушпайм эч качан. Это хорошо. Экинчи сабактын ссылкасын бериңизчи. Экинчи сабактын ссылкасы берилген. Экинчи сабактын ссылкасы на русском языке. Ошол жакта. Бизде 2 канал бар, орусча, кыргызча. Ошол русский языкта болушу мүмкүн да, потому что орус тилинде өтүлгөн сабак. Экинчи сабак ошол жакта. Анан баса тиги өткөн сабакта мен үй тапшырма бердим эле. Аны бир айым аткарды. Миргуль деген айым. Миргуль айым, сизди куттуктайм. Сиз Левантеден косметика белек аласыз. Мен сиздин номериңизди берип коем жазгыл эжеге. Сизге байланышат.
Ошол үй тапшырманы бир адам аткарды. Көрдүңүздөрбү канча адам эфирде болду? Бир адам ошол срокто вовремя мага үй тапшырманы жазып жөнөттүптүр. Ошол Миргулайым, сиз эфирдесизби, эфирде эмессизби? Сизди куттуктайм. Белек алдыңыз. Так, хорошо. Ким эмне дегиси келип жатат? Можно поделиться, давайте, 5 минут. Zoom'дун эмнеси жакшы мындай? Силер просто сабакты көрүп өчүрүп койбойсуздар. Силер азыр түз эфирдесиңер, мен менен. Азыр өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар болот, суроо берсеңер болот. Активдүү өтө эле эфирлерде. Сиздин сүрөтүңөр көрүнбөйт, запистечи просто үнүңөр угулат, поэтому коркпой чыга бериңиздер, кто хочет. Если не хотите, давайте тогда потихоньку закрываем. Очень было классное время, быстро пролетело, да? Вот уже 8:30 болуптур. Эгерде силерде кандайдыр бир идеялар болсо, кандай эфир сабак хотите, ошолорду жазып койсоңор болот берки группаларга. Рахмат, сонун сабак болду дейт. Эч нерсе эмес. Билимдер жугуштуу болсун, пайдалангыла, упражненияларды аткарыңыздар. Вот, ладно, тогда давайте. Сонун өтө пайдалуу сабак болду дейт. Рахмат, кайтарым байланышка. Бир аз толкунданып аткан башындачы, эфирлер жаңы өтүп атканда, бирок уже толкунданбай калдым да ушинтип. Хорошо, давайте анда коштошолу. Чоң рахмат барыңыздарга. Миргулайым косметика алат. Үй тапшырмаларды аткарабыз для себя. Все, давайте тогда. До свидания. Записти жиберемин. Записти көргүлө, обязательно тааныштарыңарга жөнөтсөңөр болот. Все, давайте, до свидания. Очень рада была с вами поговорить.